Мөлтүр Айдар Мүрөк. Бүгін 11 ноябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарында ушул жылдын 7 мартында төрөлгөн 3 эмдин ата-энесине өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай сыйлык жана Ош шаарынан 3 бөлмөлүү батир берди. Кандайсыңар? Саламат. 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 Кандайсыңар? Жакшымы? Ой. Кандайсың? Так. Саламат. Кандайсыңар? Так, эми үчөөңөр бир кыз эки уул бу. Эки кыз бир уул. Жакшы экен. Мына балдарыңар. Мына сизге бул. Келгер. Бул. Так. Мына да тургула. Салатсыңар тизилгиле. Строится сюда. Вот так. Вот так. Чоң балага карма. Сага. Бул саган. Тихо, смирно стоять. Бусаган. Мағыл ба? Ноутбук. Сага. Атасына. Сумкасымен, бересіңер. Анан, бұл 500 000 сом сізге. Мына. Есі орта олыңыз, Анан кейін бұл 3 комнаталы үй, 3 бөлмелі батир сіздерге. Балаңармен жақсырақ ойнап күліп жүргені, бұл да сізге болсын, атасы қатар. Бұл әмі кішеге қыздарыңызға, мына қызыңызға, мына соң қыз екен, мына красавица екен, мына. Шын мемлекетіміздің өсуінің үшін салып қошу отасыңар. Балдарыңыз шоңойып өсіп, мына кішкентай балдарыңыз елдің кірегенен жарасын. Игілік болсын, десе отыр. Үшін барлығы президентіміз атынан сіздерге берек болсын. Қолдау бергеніңіздерге чоң рахмат. Демі мына құда қалса, жеті ой болыпсыздар, 10-ға шығасыздар құда қалса. Бірінші январдан бастап жаңағыдай жаңы мизам қалаларда ошолордон толықтай тұрған болса кийинкилери уже құда қалса аракет кыла берген. Рахмат. Сізге рахмат. Жер болсо да берсе гана эле деген мындай эми ниетибиз бар эле. Балдарга булар кичине чоңойсо садикке берип үй салып алабызбы деген ой болду. Шарты бар иштеринде сууларды алып кирип отопление кылып дегендей. Анын 3 комната үй алам деп күтпөдүм эле. Бирок балдардын ырыскысы экен, жараткандын жазган экен. Ошол бизди дагы өтүнүчүбүздү четке какпастан биздин Ташиев мырзага терең ыраазычылык айтабыз. Эл катары ошол өтүнүчүм жерге калтырган жок. Ошол 3 балдарды булда төрөптөр деп ошолор катары сүйүнткөнүнө миңден миң ыраазымын. 3 эмдин атасы Гүлжигит Каримов Ош шаарындагы жаза аткаруу кызматында иштейт. Апасы Айсана Султанова үй кожойкеси. Алардын жалпы 7 баласы бар. Шаарда кичинекей жашоо шарты жок болгон тамда турушканын айтышат. Берилген белектер үчүн өлкө башчысына жана генерал полковник Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдиришти. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, Регион.